Assalamu alaikum туугандар. Офистерди көргөзүп атып элем. Саатын көргөзүп коюм. iPhone барбы деп сурап аткандар, iPhone кетип атат. Упаковка этип атат. Pro Max'тар Бишкекке кетет. Мындан тышкары дагы iPhone биз дагы ташысак болобу, кантип телефон ташысак болот деп сурап аткандар болуп атат. Ташыса болот, бардыгы эле ташыса болот, проблема жок. Компания ачыш керек, таможня регистрацияны өтүш керек, лицензияларды ашыш керек. Ар бир кыргыз өзү телефон ташып иштесе болот. Мамлекетте ушул жакшы саясат кылды. Бизде Центральный Азия боюнча бизде пока что монополия жок. Баягы Samsung'ду монополия кылышкан. Бир жыл аябай кыйналдык. Биз таможенный союз Россия менен алып келип турдук. Бизге анткени укук берилген эмес, Кыргызстанга киришкенге монополия кылып таштаган дистрибьюторлор алган. Почти бир жыл нольго иштедик Samsung ташып. Андан кийин мамлекет туура чечим чыгарып, бардыгы эле ташып келе берсин деди. Бул жакшы болду да. Андан кийин iPhone'дон, телефондон канча кошулат дегендер суроодо. Могу фризонанын ичинде iPhone $5, $2 кээде өзүнүн базынан сатып калганга сүйүнөсүң. Бул жерде кармап турасың. Базы көтөрүлсө сатасың, кээде түшүп кетет, ар кандай болуп калат. Мыякта ушундай складдар бар. Бири-бирибизге эле карызга алыш бериш кылып сатып, сенде кандай свет, мындай свет бар. Бул жактан дагы моментти чувствовать этип кармаш керек да. Кээде мисалы азыр iPhone жаңы чыкканда базы түшүп кетет, минус болуп кирип кете тургандагы убакыттар болот. Андан тышкары Кыргызстанда объем азайып кетти деп сураттык. Кыргызстанда объем азайып кетти не дегенде, Кыргызстанда эле ушундай хаб сыяктуу болчу. Мурун Кыргызстанда растаможка болчу, Россияга кирип кетчи, Казакстанга кирип кетчи, Өзбекстанга. Азыр казактар биздикинен растаможканы арзан кылып чыгады, ошого байланыштуу товарлардын баардыгы казактарга өтүп кеткен. Казакстандан барат, Казакстандан растаможка болот дагы Россияга, Өзбекстанга. То есть клиенттердин баарын көбүн жогото алдык десек болот эми. Аллага шүгүр эми андай да болсо. Бирок көбү ошол жака кетип кеткен объемдор. Өзбектер дагы через Казакстан аркылуу, тажиктер дагы, орустар дагы көбү, Белоруссия дагы бүттүгү ушул эме аркылуу кетип атат. Казакстан аркылуу. Эми колдон келишинче биз азыр аракет кылып атабыз. Өзү 7 областта мурунтан бери иштеп аткан клиенттер бар. Ошолор менен иштешип атабыз. Андан тышкары биз ушундай чоң гиганттар менен мыякта тебишип жүрөбүз. Анча-мунча майда чүйдөлөр, ушундай бир-эки телефон ташкандар бар. Алар иштей берсин, эми өздөрүнүн ноокаттары ар ким өзүнүн рызкы зор го. Бирок алар биз менен күрөшкөнгө бара, бизге негатив айтканга бара, бирок биз могу жакта колдон келишинче аракет кылып атабыз, монополия кылдырбайчы. Монополия болуп калса, сен дагы мен дагы эч ким таша албай калат. Бардыгы болду. Башка мамлекеттегилер ташып баштайт. Эч ким эчтеке ташыбай калабыз да. Бүгүнкү ушундай маалымат.